Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, Жогорку Кеңештин жаңы курамын шайлоо өнөктүгү жакындап келе жатат. Биз шайлоо эрежелерин алдын ала белгилүү жана туруктуу болушуна жетишүү максатында эрежелер шайлоого 1 жыл калганда бекемделсин, андан кийин өзгөртүүлөр киргизилбес деген убадабызды аткардык. Бола турган шайлоого укук жагынан сапаттуу даярдык көрдүк. Тиешелүү мыйзамдар кабылданып күчүнө кирди. Шайлоо адилеттигин добуш берүү жана аларды эсептөө учурунда гана эмес, шайлоонун бардык этаптарында камсыз кылууну көздөп жатабыз. Шайлоо мыйзамдарын бузгандык үчүн жоопкерчилик механизмдерин киргизүү жана административдик ресурсту пайдаланууга бөгөт коюу боюнча мыйзамды кабыл алып бердиңиздер. Бул мыйзамдар келе жаткан шайлоо өнөктүгүнүн адилеттигин жана сапатын жакшыртуу үчүн жасалган чоң кадам болот. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мына мен шайлоону алдет өткөрүүнү бардык партияларга бирдей шарт түзүүнү келе жаткан учурдун эң актуалдуу маселеси деп эсептейм. Бардык партияларга карата бирдей шарттар түзүлөт. Эл арасында тигил же бул партия президенттин колдоосун алыптыр, ошол партияга баланча мандат алып берет экен деген сөздөрдү угуп жатам. Партия жалпы коомдун бир гана бөлүгү. Мен кандай бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайлангам. Кимди бирөө менен адам катары адамгерчилик мамиле болушу мүмкүн, бирок президент катары эч кимге моралдык дагы материалдык да карызым жок. Мени жалпы элибиз шайланган. Менин тирегим эл. Кайсы бир партияга эмес, элге таянам. Бир Кудайга, анан элиме ишенем. Мына менде мына ушундай ички эркиндик бар. Буюрса, алдыда келаткан шайлоодо мына ошол ички эркиндигиме таянып, баарына бирдей калыс шарт түзүп берүүгө аракет кылам. Буюрса, шайлоодо жеңип келген партиялардын кимиси болбосун, мамлекеттин кызыкчылыгында чогуу иштегенге даярмын. Урматтуу депутаттар, урматтуу саясий партиянын өкүлдөрү, шайлоонун таза өтүшү менден жана өкмөттөн гана көз каранды эмес. Ушул залда отурган депутаттардын көпчүлүгү кайрадан шайлоого аттанат деп ойлойм. Мен сиздерди да, калган бардык партияларды да шайлоону таза өткөрүүгө чакырам. Өлкөбүздүн келечеги үчүн жоопкерчиликти унутпоону өтүнөм. Үгүт иштерин жүргүзүүдө ыплас шайлоо технологияларын пайдаланбай, асмандагы айды алып берем деп, элди курбадан менен алдабай, реалдуу программа негизинде шайлоо өткөрүү ар бир партиядан, ар бир талапкерден көз каранды. Албетте, шайлоонун алдында ар кандай убадаларды берүү табигый көрүнүш. Бирок ар бир партия, ар бир талапкер өз убадасы үчүн эртеби кечпи жооп бергенди үйрөнүү керек. Шайлоо өнөктүгүн саясий күрөштү өз жолу, өз дугунан өткөрүп, мамлекеттин келечегине аяр мамиле кылалы. Жалпы өлкөбүздүн кызыкчылыгы, коомдун биримдиги, элдин ынтымагы бул бардык саясий күчтөр үчүн бирдей кымбат баалуу экенин эстен чыгарбайлы. Коомубуздун ачыктыгын пайдаланып, карандай калыпты элге таңуулап, провокацияга баргысы келгендер да чыгат. Саясатчылардын мындай жоопкерчилиги мамлекетибиздин коопсуздугуна, элибиздин тынч турмушуна терс таасир этет. Шайлоону элдин жашоосуна бүлүк салбай, мамлекеттеги тынчтыкка кедерги тийгизбей өткөрүүгө милдеттүүбүз. Элди бөлүүгө, коомдогу тынчтыкты, жарандардын укугун бузууга жол бербестигин дагы бир жолу эскертем. Бардык саясий партиялар, саясий күчтөр муну эсиңерден чыгарбагыла. Ар дайым эсиңерде болсун. Урматтуу мекендештерим, өлкөнүбүз үчүн жарандык коом ачык, массалык маалымат каражатта эркин парламент күчтүү болушу абзел. Парламент күчтүү болушу, анын курамынын сапаты, партиялардын түзгөн тизмесине көз каранды. Партиялардын парламентке келиши же келбеши сиздердин добусуңуздар түшөт. Шайлоо өтөт, андан кийин да мамлекетибиз алга жүрүп, өлкөбүздү өнүктүрүү милдет турат. Элибиздин жашоо турмушун жакшыртууга, калкыбыздын ден соолугун чыңдоого, жаштарыбыздын билимин жогорулатууга, жаңырып иштей турган чыныгы эл өкүлдөрүнө муктаж болобуз.
Ошондуктан жетөйлөп bir kesip, kurmada kaldanbay, nukura eldin ökülдөрүн şaylap berесиздер деп ишенебиz.